大家好，继续讲汉语水平考试4级的语法部分。今天讲即使什么什么也什么什么这个结构。Bugün即使什么什么也什么什么деген структураны сүйлөшөбүз. Бул аябай оңой. Кыргыз тилиндеги карама-каршы же шарттуу багыныңкы сүйлөмдөгүн структурасына окшош. Мисалы, бир нерсе кылса, кылбаса деле баары бир нерсе болот деген сыяктуу. Сразу мисалын көрөлү. Мисалы, 即使今天下雨，我也要坚持上学. Бүгүн жамгыр жааса деле мен баары бир мектепке барам, университетке барам. Маанисин карасак, экинчи сүйлөм биринчи сүйлөмгө бир аз карама каршы келет, жана экинчи сүйлөмгө басым болот. Себеби бүгүн жамгыр жайт, жамгыр жаса негизи мектепке барбай койсо болушу мүмкүн. Бирок жамгыр жааса деле мен баары бир барам деп атат. Экинчи сүйлөм. 即使老师生病了，也坚持来学校上课. Ошондой эле, 老师мугалим ооруп калса деле баары бир сабак өтүп атат, мектепке келип сабак өтүп атат. Негизи ооруп калганда эмне келбесе болот, Андан кийинкиси 大部分人每天晚上最少应该睡7个小时，但有些人即使只睡5个小时也没问题. Көп адамдар негизи күндөгү ичинде эң аз 7 саат укташ керек. Дан бирок 有些人 кээ бир адамдар 只是只睡5个小时, болгону 5 эле саат уктаса деле баары бир эч нерсе болбойт. 也没问题. 即使这本书不是他的，你也不应该把它拿回家. Терс формада сүйлөм. Бул китеп аныкы болбосо деле сен баары бир муну үйгө алып келбешиң керек болчу. 不应该把它拿回家. Үйгө алып келбешиң керек болчу. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бир шарт бар, андан кийин ошого карама каршы келген бир жыйынтык бар. Адаттагыдай эле азыр аудионду өз алдыңызча угуп тапшырманы аткарып көрүңүз. 3. 西红柿鸡蛋汤的做法很简单，一点儿也不复杂。准备几个西红柿和鸡蛋就可以了。我保证你一次就能学会。做西红柿鸡蛋汤很简单。 Бул сүйлөм туура эмеспи? Ошону белгилеңиз. Жообун карайбыз. 3. 西红柿鸡蛋汤的做法很简单，一点儿也不复杂。准备几个西红柿和鸡蛋就可以了。我保证你一次就能学会。做西红柿鸡蛋汤很简单。 Сүйлөмдү укканыңыздай, аудиодо биринчи сүйлөм ушул суроону кайталады. Суроодогу сүйлөмдү толук кайталады. 西红柿鸡蛋汤的做法很简单. Помидордон жана жумурткадан жасалган бир суп. Анын жасалышы, 做法 жасалышы 很简单, аябай оңой. 一点也不复杂. Биринчи сүйлөмдө келди жана андан кийинки сүйлөмдө аны тактап айтты. Бу фудза значит татаал эмес, значит жендан, оңой, 一点也不复杂. Кичине дагы татаал эмес дейт. То есть аябай жеңил. 准备几个西红柿, бир канча помидор жана жумуртка 就可以了. Болду. 我保证, мен гарантия берем, ни ицы, сен бир жолкуда эле жону сүйөкөй, бир жолу жасап эле үйрөнүп аласың дейт. Демек бул сүйлөм туура. Бул тапшырманы аткарып атканда суроону аябай жакшылап угуш керек, жакшы түшүнүш керек. Кээ бир учурларда аябай адаштырат. Мисалы, бул жерде хантиандан эмес ханфуза деп коюшу мүмкүн эле. Ошондой бир нюанстарга көңүл бурушубуз керек. Үйөдү. Келдик, бул ABC 3 сүйлөм берилген. Ушул 3 сүйлөмдү орду менен, катары менен коюшуңуз керек. Бул сүйлөмдөрдүн орду алмашып калган.
сиз маанисине жана грамматикалык эрежелерге таянып муну ордоруна коюшуңуз керек. Видеону паузага коюп өз алдыңызча аткарып көрүңүз. Туура жоопту карайбыз. Туура жооп B, A, C. Эмнеге? Себеби биринчи айтат кышы жинтен чийип аныла. Бирок бүгүн кеч туруп калдым. Бирок ага чейин көндүн бир окуя болгон. Анын башында келген бир сүйлөм бар. 平时我骑自行车上下班. Негизи эле обычно 平时 негизи обычно мен велосипед 骑自行车 велосипедде жумушка барып келем. 所以就打车来公司. Ошондуктан 打车 деген такси карма. Такси менен жумушка барды, офиске барды. Эгер логикалык жактан таянып карай турган болсок, негизи бул жумушка велосипед менен барып келчү. Бирок бүгүн кеч туруп калды. Сой ошондуктан такси менен жумушка келди. Дагы бир жолу кайталайм. Бири окуяны айтып атат. Мен негизи жумушка мындай эле барып келем. Бирок бүгүн бир нерсе, күтүлбөгөн бир нерсе болуп кетти дагы. Ошондуктан мен башка бир жолду тандадым. Кышы шама-шама суай шама-шама. Көңүл бургандарыңыздарга рахмат. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Суроолор болсо жазыңыз.